Андыктан эгерде сен жашоого өзүң берилип кызык калсаң, анда жашоо кызыксыз. Эгерде сен өзүң жашоону кызыктырып жатсаң, сен бирөөгө кызыксың. Ошондуктан урматтуу айымдар жана мырзалар, дайыма оптимист болуңуздар, дайыма алга карай жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу айымдар жана мырзалар, кымбаттуу кыргызстандыктарым, кымбаттуу планетам. Сіздерге Айнагүл Абазова атындағы Қайырымдылық фондунун атынан жана шоу YouTube шоу каналынын атынан, биздин жамаатыбыздын атынан жалындуу ысык салам айтып койгонго уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар. Кымбаттуу туугандар, бүгүн биз сиздерге жакшынакай апа, эне, аял заты дегеле кандай, эмне берет, ошол жөнүндө сөз кылып куттуктамакчыбыз. Бүгүн бизде туулган күндөр көп. Бұл апанын эмгегин айтып берсек, айтып бүткүз дастан. Себебинде ар бир адамдын өзүнүн дастаны бар, өзүнө жараша деңгээли бар. Андыктан биздин самолетубуз 1000-чи биздин Боинг самолетубуз Алай районунун Сопу коргонуна барып конмокчу. А Сопу коргондо биздин жакшынакай апабыз Ракыя жашайт. Андыктан Ракыя жөнөкөй бир гана үй бүлөнү карабастан, өзүнүн небере чеберелерин карабастан, ал башка фостердик дагы жумуш жасайт, башка бирөөлөрдүн балдарыны карап, баягы кароосуз калган балдарды карап, ушундай тарбияга чакырып, алардын келечегине чоң жол ачмакчы. Андыктан Алай районунун Сопу коргондун тургуну, Алай районундагы Сопу коргондун тургуну көп баланы тарбиялап өстүргөн, жана да өзүнүн талыкпаган эмгеги менен канчалаган грамота, сертификаттардын ээси, азырда жөн жатпай фостердик үй бүлөдө дагы бала багып, ардак грамоталардын ээси апабыз Ракыя. Балдарым менин бакытым, ата журтум ардагым, кайын журтум кадырым деп, ушундай бар жокту тегиз, эч кимди капа кылбай алып келе жаткан энебиз Ракыя апанын өзүнүн балдарына, өзүнүн жубайына, туугандарына, неберелерине болгон куттуктоосу экен. Ракыя апанын эмгегин айта берсек өтө көп. Ракыя апа, мен угутасым, мен дагы сиз балдарыңыздын бири катары сизге ден соолук каалайм, өзүңүзгө өмүр каалайм. Сиз кылган эмгектердин баардыгы, эгерде элдер билбеген болсо, ал Аллахтын кулагында. Аллах билет ким эмнени жасап атканын. Ошондуктан бүгүнкү күндө сиз өзүңүздүн туулган күнүңүздү, балдарыңыздын, жубайыңыздын туулган күндөрүн куттуктап жатканыңыз, бул сиздин баягы алар жөнүндө күйгөндүгүңүз да. Алар үчүн ден соолук каалап, муну айта кетсек, Айпери 7 февралда кызы Айпери, Ракыя апа өзү 10 февралда, Исмайыл атабыз 14 февралда. Келиним деп жазыптыр, келиним да жакшы көрөт экен да. Элла да 14 февралда, неберем Салман 17 февралда төрөлүптүр да. Андыктан караңыздарчы, бир үй бүлөдө ушунча баардыгы февралда төрөлүптүр. Сиздерди биз ден соолугуңуздарга чың ден соолук кааламакчыбыз. Ошондуктан Ракыя апа, бар болуңуз. Аллах делегем сизге өмүр берсин, ден соолук берсин. Ушул атанын, ушул келиниңиздин, ушул кыздарыңыздын, ушул балдарыңыздын туулган күндөрү кут болсун. Эмнени тилесе Кудайым ошону берсин. Биз бир гана пендебиз, колубуздан эчтеке келбейт. Ошондуктан баардыгыны Аллахтын амирине салабыз. Аллахтын амири күчтүү. Эч качан оорубаңыз. Мына өзүңүз айткандай, сиз бизди жакшы көрөт экенсиз, биз да сизди жакшы көрөбүз. Сиз жөнүндө дайым угабыз. Кайсыл бала кыйналып калды, кайсы кыз кыйналып калды, кайсы үй бүлө кыйналып калды деп сиздин берген мейрибаныңыз өтө кымбат нерсе экен. Ошондуктан сизге Аллах Таала күч кубат берсин. Мындан дагы чарчабай, дагы ошондой эгерде кыйналып жаткан балдар, кыздар болсо, бага беришиңизге биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Балким бир күнү барып калабыз, Сопу коргонго концерт коюп. Абдымалик менен Айнагүл келиптир дегенде чогултуп элди ошол жерде майрам кылганга аракет кылабыз. Эгерде мен көп сөздөрдү айтпай калсам, Аллах Таалам сизге
дайым ушундай денсаулык жиберсин, өмүр жиберсин, апа. Сиздин берген эмгегиңиз, сиз берген акылыңыз, билимиңиз ошол балдарга, ошол үй бүлөгө, ошол айлана чөйрөгө таасирдүү болсун. Аллах Таала сизге амир берген болсун, күч берген болсун. Анықтан төмөнкү чыгарманы биз Айнагүл экөөбүз сиз үчүн, бүгүнкү сиз куттуктап аткан үй бүлөңүз үчүн ырдесте, гүлдесте белек болсун. Ал ырдын аты бар болгула. Келиңиз, анда бизе Айнагүл чакырып койлу, Айнагүл экөөбүз сизге ушул ырды ырдайбыз. Сопу коргон жаша, бар болуңуздар. Айнагүл, келе кой. Айнагүл, биз алайга сопу коргонго учуп баратабыз. Ракыя апабызга. Апажаным, бар болуңуз, тойлор болсун. Алай! Айнагүл, билет койбосун менден. Ракыя апа, бар болуңуз, аман болуңуздар, туулган күнүңүздөр кут болсун. Аллах Таала сиздерди колдосун. Чоңурдайбыз, тойлор болсун. Айнагүл, алайга кеттикпи? Боюн миң. Жашасын Кыргызстан. Жашоого жалындайды, жакшылыкка бир баралы. Актылыктан бата кире, өз-өз кылып шам жаралы.
аман болыңыздар, туған күніңіздер құт болсын. Аллах тілегіміздерді қолдасын. Шоғырдайымыз, тойлар болсын. Айнагүл, олайға кеттік пе? Бойын мың. Yaşasın Kırgızstan. Uzak şoğu жалындайды Жақшылыққа бир аралы Ақ тілекпен бата тілеп Өз-өз қылып шам жаралы Жыл ұзатып келеді Кер қонақтар келмейді Байлай атын бөлек емес Бірлікті тоба бейді Жыл ұзатып келеді Кер қонақтар келмейді Байлай атын бөлек емес Бірлікті тоба бейді Рахмет бар болыңыз, туған күніңіздер құт болсын. Алла тілегім қолдасын сіздерге.